Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alamlardan жаратуучусу болгон Аллах Таалага чексиз мактоолор болсун. Жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга салам жана салаваттар болсун. Айлардын эң жакшысы болгон ыйык Рамазан айдагы кирип келди. Бул айда өзгөчө окуялар болуп турат. Бүгүн мен сиздерге ушундай окуялардын бирин айтып берем. Мен бир жөнөкөй эле айдоочу болчумун. Адаттагыдай өз кардарымды айткан жерине жеткиздим. Унаамды буруп жатып, жашы улгайып калган, кагаз чогултуп жүргөн карыяга көзүм түштү. Чуркап барып карыяга жардам берейин деп, ал абалын сурап отуруп калдым. Карыянын мага берген жообунан бүтүндөй жан дүйнөм титиреп кетти. Балам, менин жалгыз эле бир перзентим бар болчу. Анын өлүмүнөн кийин 3 неберем менин колумда калды. Жардам бере турган эч кимибиз жок. Неберелерим 2 күндөн бери эттүү тамак жейли деп ыйлап жатышат. Ошон үчүн да бул кагаздарды жыйнап, сатып, неберелериме эт алып барам деп жооп берди. Ушул күндөрдө мен дагы акчага аябай муктаж элем. Себеби автоунаамдын дөңгөлөктөрү эски болуп, айдоого коркунучтуу эле. Ошол себептен аларды жаңылайын деп аз-маз топтоп койгон акчам бар эле. Бирок эмнегедир ошол карыянын айткан сөздөрүнөн кийин баардык топтогон акчамды Аллах жолунда ошол карыяга берүүнү туура көрдүм. Карыя өтө кубанып, артыбыздан көп жолу дуа кылды. Бул окуядан кийин бүтүндөй жан дүйнөмө тынчтык орноду. Үйгө барсам, мени жубайым жылмаюу менен жакшы келдиңизби деп тосуп алып, андан кийин дөңгөлөктөрүңүздү жаңыладыңызбы деп сурады. Мен эмне деп жооп беришимди билбей, биринчи оюма келген сөз: "Ооба, мен дүкөнгө буйртма берип койдум. Жакынкы күндөрдө алып келишет экен" деп жооп бердим. Адаттагыдай 2 рекет нафил намазынан соң бүткүл ааламдардын жаратуучусу болгон Аллахка жалбарып дуа кылып, туура жол көрсөтүүсүн сурандым. О Аллахым, өзүңө гана ишенебиз. Өзүңдөн башка өзгөгө муктаж кыла көрбө деп дуа кылдым. Арадан күндөр өттү. Мен өз ишимден үйгө кайттым. Үйгө кирерим менен жубайым: "Сиз буйртма кылган дөңгөлөктөр келиптир. Барып дөңгөлөктөрүңүздү жаңылап алсаңыз болот экен" деп колума дареги жазылган бир кагаз берди. Мен болсо бул учурда таң калып, эмне дээримди билбей туруп калдым. Анткени мен эч кимге буйртма берген эмесмин. Эртең менен дал ушул көрсөтүлгөн дарек боюнча бардым. Кагазды ушул жерде иштеп жаткан жумушчулардын бирине бердим. Ал мени өтө таң калуу менен карап: Байке, болгону кетип калбаңыз. Азыр, 1 мүнөттө. Башчыбызды чакырып келейин" деп чуркап кетти. Бир аздан кийин ошол жердин жетекчиси менин жаныма келип: "Ушул бактылуу адам сиз болосузбу" деп катуу кучактады. А мен болсо эч нерсеге түшүнбөдүм. Ал мага айтты: "Аллах жолунда кандай амал кылдыңыз эле?" "Түшүнбөй турам, Сураныч. Түшүндүрө кетсеңиз" дедим. "Жакшылап эстеп көрсөңүз. Сураныч, кандай амал кылдыңыз?" "Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам өзү 3 күндөн бери менин түшүмө кирип, сиздин ишиңизди жеңил кылуумду буйруп жатат." Ушул сөздөрдөн кийин мен ал жигитке болуп өткөн окуяны башынан аягына чейин айтып бердим. Ал болсо көзүндөгү жаштарын токтото албай, мени катуу кучактап туруп бул сөздөрдү айтты: "О, менин бир тууган досум, сизге бир гана дөңгөлөк эмес, баардыгын берүүгө даярмын" деди. Кимде ким Аллах жолунда бир адамдын оор күнүн жеңил кылса, Аллах Таала ал адамдан ыраазы болуп, оор күнүн жеңил кылып коет. Баарыбызга Аллахтын рахматы жана сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын шапааты насип этсин.